Ош шаарында мындан 13 жыл мурун июнь окуясында каза болгон милиция кызматкерлери эскерилди. Алардын жаркын элесине арналып бүгүн 25 апрелде самбо күрөшү боюнча чемпионат башталды. Мен ойлойм, бул кызматкерлерибиз өзүнүн милдетин так аткарып, антына берген туруп, мамлекеттин бүтүндүгү, тынчтыгы жана бейбиттик үчүн өз өмүрүн кыйышты. Турнир республикалык масштабта Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин арасында өтүп жатат. Ага өлкөнүн аймагынан чогулган 15 команда ат салышат. 3 күнгө созулган спорттук иш-чара ушуну менен 12-чи рет уюштурулууда. Жыл сайын биз бул өзүбүздүн арабыздан кеткен, аябай перспективдүү иштеп жүргөн, аябай милициянын өнүгүшүнө, биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошо турган жаш балдар, жакшынакай биздин кызматкерлер бул дүйнөдөн кош айтышкан. Ошолордун элесине жыл сайын ушул чемпионат өтүп турат. Мындан кийин дагы бул чемпионаттын деңгээли өсөт. 2010 жылдагы каргашалуу окуяда 400дөн ашык адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми кызмат учурунда 12 милиция каза болгон. Кандуу окуяда Гүлзада Султанованын жолдошу 43 жашында милдетин өтөп жатып набыт болуп, 3 баласы менен жалгыз калганын айтууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев калабадагы кылмыштарга айыптууларды мыйзам чегинде жоопко тартарына ишеним артарын билдирди. Ошо башкы баягы Кадыржан Батыровдор ошо качып кетип өзүнүн немесин албай калганына аябай өкүнөм. Азыркы күнгө чейин эми буйруса Кудай өзү бар, кан жөн койбойт да, булчу кан тартат. Кудай кааласа Кудай өзү көрсөтөт аларды буйруса. Бул дүйнөдө болсо аркы дүйнөдө. Ушул кылмышкерлерди кармап жазасын берсе деген оюм айтып кетмакчымын. Азыркы убакта ошо кылмышкерлерден бирөөсү камалыптыр дейт. СИЗОго алып келиптир ошто. Мурдагы бийлик кызыккан эмес, аларды жазалаганы, кармаганы, мына бийликке биз ишенебиз. Алар Кудай кааласа, Садыр Жапаров, мына биздин Ташиевиз, Кудай кааласа аларды кармап жазасын берет деген ниетибиз бар, жабырлануучулар. Июнь окуясына байланыштуу тергөө президенттин тапшырмасы менен 2021 жылы жанданган. Буга байланыштуу УКМК башкы прокуратура иш алып барып жатканы маалым. Ал эми кечээ 24 апрелде Ош коогасын уюштургандардын бири катары издөөдө жүргөн Караматхан Абдуллаева кармалды. Сот аны 2014 жылы айыптуу деп таап, сырттан 16 жылга эркинен ажыраткан болчу. Бул аялдын үстүнөн тиешелүү соттук кароо каралган, чечим чыккан. Эгерде баягы жазык процессуалдык кодексине токтоло турган болсок, бул аял өзүнүн чектелген жазасын атайын колонияда өтөш керек. Ушунча жылга чейин кармалбай келип кармалганына аябай сүйүндүм да, аябай кубандым. Мен мына ушу азыркы мынагы өкмөткө дагы ыраазымын да, ушу кармап келип жазасын ары да кармап бүт 100% жазасын алсын дейт элем. Расмий маалыматтарга караганда июнь окуясына байланыштуу 2010 жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талаптоону, урдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70% бети ачылбай калганы айтылып келет. Асель Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.